Ар бир инсан төрөлгөндө ырызкысы менен төрөлөт. Кээ бирлери балдарын чектейт экен. Менин ушу балам чоңойсун, туура жакшы нерсе чоңойсун. Чоңойду. 10дон 15ке чыгып калды. Балалуу бол, жашсың. Пайгамбарыбыз айткан: "Үйлөнгүлө, көбөйгүлө, мен силердин көптүгүңөр менен сыймыктанам" деген. Үйлөнүп туруп көп балалуу болгон деп атат. Көп балалуу болуудан максат балалуу болуу эле эмес, тарбиялап мыкты үммөттү чыгаруу. Тарбиялап элге сунуу деген маса кызматына. Ал эми кээ бирлери болсо мына ошондой эле кээ бирки ошол балалуу болууну дагы төрөлүп калса бага албай калам да деп. Кур'ан-ы Керимде Алла Таалам айткан: "Силер өзүңөрдүн балдарыңарды бага албай калам деп коркуп өлтүрүп койбогула, бойдон алдырып койбогула, аборт кылдырып койбогула" деген нерсени айтып атат. Ар бир перзент төрөлгөндө ырызкысы менен төрөлөт. Анын ырызкыны сен жаратпайсың. Ал ырызкыны Кудай Таалам берет. Ошондон бир окуяны айтып берейин. Жапжашыл бир арал бар экен. Арал дегенди билесиздер. Бүт тарабы суу менен курчалган бир жер. Жапжашыл экен. Күндө ушундай чөп чыгып турат экен, укмуш жашыл. Ошол жерде бир өгүз жашайт экен. Ал өгүз ушунчалык күндүзү кечке чөп жейт экен. Ушундай жейт экен, кечиндеси семирет экен. Анан кечинде барып жатканда бул өгүз не дейт экен? Оюнда эми эртең эмне болот десең эми? Эртең ачка калам дейми? Ушундай болуп эле эртең жебей калсам, кечке өлүп калышым мүмкүн. Мунул чөп мен үчүн жаралган болсо, ошол жеп бүтүшүм керек деп эртеси күнүгө чейин ошол ой менен жатат экен да, уйку да бузулган, уктай албай толук, эртең мененге чейин ойлонуп отуруп арыктап кетет экен. Эртең менен кайра чыгат экен, аралга чыгып, кайра эле кечке чейин чөп жейт экен. Ошентип жылдар өтүп экен дагы. Бирок жанагы өгүз бир жолда ойлонуп койбоптур да. Неде ойлонбоптур билесиздерби? Мен жеп эле атам, түгөнгөнгөн жокко мо чөп? Чыгып атпайбы кайра эле? Анда мен мынчалык эле жаныбыр эле кечке эле курсагымдын багуу менен гана алектенейин. Башка нерсе менен алектенбейинби, пайдалуу нерсе менен деп бир жолу ойлонбоптур. Бул окуяда ал өгүз. Биз инсандарбыз. Окуядагы арал бул дүйнө. Бүтүндөй ырыскылар менен, жашылдыгы менен жерден чыгарып берип атат, асмандан түшүрүп атат, суудан чыгарып атат Алла Таалам ырыскыны. Каалаганыбызды жеп калдык, Кудайга шүгүр. Бир эле нам менен чайга калган жок күнүбүз. Каалаганды жеп атабыз. Колуңдан келсе, карыз алып болсо да жеп атабыз. Шүгүр деш керек. Разы болушубуз керек. Шүгүр кылмайын Алла Таалам берекет бербейт экен. Азырда бир хадис айтам, же болбосо бир аалымдан сөзүн айтам, андан кийин эмне үчүн айтып аткандыгыбыз да түшүнүктүүрөөк болот. Ал эми жанагы өгүз, окуядагы өгүз бул биздин напсыбыз экен. Тойбойт экен. Эртең эмне болом? Эртеңки күнүм эмне болот? Иштен кетип калсам, өлбөдүбү эми? Эми ушу менен селсаяк болуп каламбы? Көчөлөп каламбы? Жумушум жок калды. Балдарымды кантип багып эмне болот эми деп кыжалат болуп олтуруп, арыктап, ооруп калган байкуш инсан. Урматтуу агайын туугандар, чындыгында мыкты инсан болуу сиз менен биздин колубузда. Мыкты пенде болуу, мыкты үммөт болуу да сиз менен биздин колубузда. Сиз менен биз эгер кааласак, Алла Тааланын ыраазылыгы үчүн деп аракет кылып, ибадатыбыздагы ошол эле учурда бир гана ибадат кылып гана жатып алып, Аллах берет да деп, алма быш, оозума түш деп жата берсеңиз эч ким бербейт. Албетте, себептерди жараткан Алла Таалам. Алла Таалам себептерди жараткан. Кандай себеп десеңиз, ырыскыга жетүү үчүн ортодо бир перде кылып себеп жараткан. Иштегин, эмгектенгин, дыйканчылык кылгын, соода кылгын, башка кылгын, кесипке ээ болгон деп себептүү нерселер жараткандыктан, ошол нерселердин акысын берип жашоо ар бир мусулмандын мойнундагы милдет. Пайгамбарыбыздын сахабалары Меккеден Мединага хижрат кылып көчүп келген учурда Мединалык ансарлар, жардам берүүчү сахабалар эмне кылды? Жарым байлыгыбыздын жарымы, бүтүн байлыгыбыздын жарымы сеники болсун. Эй мухажирлер, Меккеден келгендер, бир тууганбыз биз деди. Алла разы болсун. Эки наным болсо бирөө сеники болсун деди. Эки үйүм болсо бир үйүм сеники болсун деди. Кээ бирки сахабалар ушуга чейин барды. Караңыздар, бул ушуга чейин барды. Жоомарттуулук же бир туугандык дейбизби? Же болбосо курмандык чалуу дейбизби? Менин эки жубайым бар, бирөө сеники болсун, талагын берейин дагы кийин иддет бүткөндөн сен ал дегенге чейин барышты. Бирок караңыздар, бирок
Меккеден көчүп келген сахабалар, ой рахмат, Алла разы болсын, берде бардыгы мен жеп жатайын дедиби? Же эмне кылды десеңиздер, тарых китептеринде, сира китептеринде, пайгамбарыбыздын өмүр баяны китептеринде жазылып турат. Алар анткен жок, алар айтты, Алла разы болсын. Кээ бирлер айтты, Абдурахман ибн Ауфка окшогон, жана башка сахабалар окшогон улуу сахабалар айтты, рахмат, Алла разы болсын. Бизге базардын жолун көрсөт деди. Базардын жолун көрсөт, отун ташып болсо дагы пешене терибиз менен эмгектенип, өзүбүз ырыскыбызды таап, өзүбүз үйдү куруп, өзүбүз жашайлы. Силердин жардамыңарга ансыз деле чоң рахмат, кучагыңарды жайып тосуп алдыңар. Бул чоң бир жардам деди. Урматтуу агайын туугандар, биз деле бүгүнкү күндө ошол эле маселелер менен кертелип отурабыз. Кээ бир инсандарыбызга карап отурсак, Алла разы болсын, ибадат жагына эч нерсе деп айта албаймын. Ихлас жүрөгүндөгү ибадатка болгон сүйүү, Аллага болгон сүйүү, ал адамдын Алла Таала менен болгон байланышы, ага эч издей албайбыз. Бирок жумушу жок олтурган болсо, бирөөнүн эсебинен жашап аткан болсо, бир гана ахирет гана деп гана бул дүйнөнү унутуп койгон болсо, балдары ачка болуп аткан болсо, үй бүлөсү ачка болуп нааразы болуп аткан болсо, мунун сурак соолу жокпу деген суроо келет экен. Албетте сурак соолу бар. Ошондон эки жакты тең алып кеткенге аракет кылуу керек деген нерсе.